Урматтуу тургундар, атыңарды, айылыңардын атын биринчи атасаңар, анан сурооңорду кыскараак кылып берсеңиздер, по порядку өтөбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү микрофон. Анда биринчи микрофондон баштайлы. Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Мен Куршав айыл өкмөтүнүн тургуну Калыкова Баркан. Биздин Куршав айылында бир жалпыланган дарыгерлик практикалык борбор бар. Бул борбор 5 айыл өкмөттүн 62 миң калкын тейлейт. Имараттары бүгүнкү күндө 70 жыл мурда курулган имараттар талапка жооп бербейт, эч кандай шарты жок. 5 дарыгердик үй бүлөлүк тобунун бардыгы бир поликлиникада отуруп, бир кабинетте 5-те 2ден врач кабыл алат. Анан эч кандай шарты жок. Анан дагы скорый деген бар. Бизде 2 болгон скорый машинасы бар. Анын бирөө иштебейт. Бузук списанияга жакындап калган. Бирин дагы ковид убагында эл алып берген болчу. Ал дагы эптеп-септеп иштейт да, ошон үчүн суранабыз 2 тонна алтын эмес, 2 эле скорый берип коюшун, жардам беришиңизди суранабыз. Рахмат. Ошондой эле анан таза суу 25 миң калкты 35% гана таза суу менен камсыздалган, калган 65% ташып ичишет. Ошондой эле андан кийинки мына биздин стадион, борбордук стадиондо футболисттер Орто Азиялык деңгээлде мелдештерге жетишип. Бергиле. Ошого да борбордук стадионго жаңыдан куруп берсеңиз, дер сонун иш болмак. Борбордук стадион бүтпөдү беле? Жок, Куршав айылында, Куршав айылында. Куршав айылында. Мына биздин мамлекетти эл аралык деңгээлге кадыр көтөрүп таштадыңыз. Экономикабызды аз убакыттын ичинде секиртип таштадыңыз. Ким элечи Садыр Жапарович. Карапайым калктын бактысына өмүрүңүз узун болсун, узак иштеп бериң. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Так, дарыгерлик борборуңар боюнча муну карап көргүлө, саламаттык сактоо министрлиги. Анан скорый экөө бар, бирөө иштебейт деп атпайбы? 2 скорыйды бул калкы канча эмен? 62 миң калкы бар жер, Баягы скорый помощтордон экөөнү бияка берип коесуң. Жарайт. Келер менен бересиң, азыр шос боюнча алып атпайбыз, шоско даярдык. Таза суу, айылдарга таза суу боюнча. Биз таза суу боюнча бүт өлкөнү камсыз кылабыз деген планыбыз бар. 5 жылда бүтөбүзбү, 6 жылда бүтөбүзбү? Азыр жыл сайын 20-дан 30-га чейин айылдарды таза суу менен камсыздап келатабыз. Таза суусу жок айылдарды. Ошон үчүн сиздин айылга кайсыл күнү, кайсыл жылы убакыт жетет, аны бир Кудай өзү билет. Ошон үчүн күтүп отуруп туруңуздар. Жетебиз силердин айылга дагы. Саламатсызбы? Мен мынау 4 айыл өкмөттөн келдим. Биздин деле көйгөй ошол эле медицина боюнча. Атыңызды айтып коюңуз. Калмыратова Алтын. Алтын эже. Биздин деле ошо көйгөйүбүз ошо маселе. Бизде ФАП бар. Илгери Жипром деп койчу эле, эски МОК. Ошол жакта бир кичинекей 2 комнат ФАП бар да. Бул жактан баягы чаңгеттиктер көчүп келген айыл бар го. Ошол айылдан келдим мен, Прогресс айылынан. Азыр ошол жерде эле 800 түтүн бар дең. Эски МОК менен кошулуп оңорун болбодук. Бирок биз эски МОКко, ФАПка жеткиче өзгөнгө жетебиз. Айылдарда аксакалдары бар, жаш балдары бар, түнү ооруп калса бирөөнү чакыра албайбыз, уколдотуп коюң деп. Врачтарга келип өзгөнгө уколго кагазы алып туруп, эртеси келип өзгөндөн эме алабыз. Же скорый иштебейт дең. Ошого бизге Канча километр өзгөнгө айылыңар? Жакын эле, бирок түнү келе албайбыз. Себеби скорый жок бизде. Жакын болгондо 5 километр, 3 километр. 5 километр чыкса керек. Эми болду, эми ал мына могул жерге килтейген эме салып атабыз, больница. Ал жерде скорый помощтор болот. Кайерге салат? Мына жерге. Мына центрде салып атабыз. Декабрда бүтөт. Анан 5 километр болсо, мына 30 километр жерден деле келип райборборго дарланып. Жок, бирок ошонсо делечи эми машинабыз бар экен, машинабыз жок экен. Ошол жерге бир ФАП куруп бергениңизде жакшы болот эле. Жаман кыйналып кеттик да. ФАП бар деп атпайсыңарбы? Жок, ошо бир айылдан бир айылга барабыз биз. Силерде жок, тигил айылда ФАП бар. Ооба. Бирок кичинекей 2 комнат өчүрүп болуп кетти. Прогресс айылы. Прогресс айылы.
Ну, кичирээк чакан фап салып берсек болот экен анда. Эске алып койгула. Фап салып берип коелу анда. Фапка көп деле расход кетпейт. Эже 2 мүнөттөн кийин өчүп калат. 2 мүнөт. Жазып алдың Азамат? Фап салып берип коелу. Болду жеткенси. 3-чү микрофон. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин аты жөнүм Калысбек уулу Куштарбек. Мен Ош шаарынан келдим. Болгон аякта жетишпей калдым. Биринчи, экинчи топтогу майыптык жарандар соц пособия боюнча, персональный ассистент жана башка нерселер боюнча 9000 сом жөлөк пул алып келебиз. Ошол боюнча алып кеткенде биздечи мына ушул нерсени мүмкүнчүлүк болсо тез аранын ичинде ааламдагы кымбатчылыктарды эске алып көтөрүп берсеңиз. Азыр 9000 сомдон алып атасызбы? 9000 сомдон алып атабыз. Мурда канча алчу элеңер 2020га чейин? Ага чейин 4000 сом алчу. Сиз келип кошконсуз. Сиз келип кошкондон кийин 100% болгон. Дагы да кошуп көтөрүп берсеңиз, анткени бул өзүңүз жогоруда тастыктап өткөндөй кымбатчылыкка жараша. Карап көрөбүз, аракет кылалы, бюджетибизге жараша карайбыз. Андан сырткары мамлекеттик ипотека боюнча 4% өлчөмдөгү баштапкы суммасы менен атайын майыптык жарандардын персональный ассистент опекундарына берилип келет. Мына ушуну мүмкүнчүлүк болсо майыптардын өздөрүнө баштапкы төлөмү жок кылып, ушул нерсени мыйзамдаштырып карап берсеңиз. Жана көз азиздердин ишканасы бар эле, ишканалар ачылса көз азиздерге жумуш менен камсыз болсок, мамлекетке жүгүүбүздү артып жата бербестен биз көз азиз майып жарандардагы өз эмгектерибизди жаратсак деген пикир. Кыска убакытта кабыл алып койсоңуз, чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Түшүнүктүү. Мурда жана баштапкы төлөмү менен мурда бар болчу. Мурда биз келгенден бери карай баштапкы төлөмү жок азыр. Мамлекеттик кызматкерлерге 4% менен, жеке жактарга 8% менен баштапкы эмеси жок берип атабыз. Мурда алгансыңар силер 20-жылга чейин ошондой болчу. Анан баштапкы төлөм дебейт, азыр дагы бир программа бар, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдар 50%-ын төлөп алат дагы, калган 50%-ын 15 жылга алат. Берки мамлекеттик кызматкерлер менен жеке жактар 25 жылга баштапкы төлөмү жок. Кирип эле анан ай сайын төлөп баштайсың, ошондой да. Кезекке туруп койсоңуз, очеретиңиз кезегиңиз келсе анан аласыз. Рахмат. 4-чү микрофон. Мен Ысыккөл районунун, Ысыккөл областынын Түп районунун Корунду айылынан болом. Ош шаарында жашайм, 50 жыл болду. Атыңыз ким? Атым Созулкан Абдрахманова. Тагдырдын ташы ошо Оштон буйруптур. 50 жылдан бери Ошто жашайм. Бирок 90-чы жылдары коголаң болгон. Эсиңизде болсо керек. Ошондо мен кетип аткан орустардан 10.500 рубльге 2 комнат үй сатып алам. Анан аны Оштун мэриясы мага оформить этип, менчиктештирип беребиз деп приватташтырып. Мени алдап, ал 2 комнат үйдү мэрия тартып алган менден зордук зомбулук менен. Ошондон бери 30 жыл өттү, 30 жыл күрөштүм. Урматтуу президент, 30 жыл өмүрүм кетти. Бирок мен ушул жылдын март айында 18-де утуп алдым. Жогорку сотко чейин бардым. Бардык тепкичтерди басып отуруп мен үйдү утуп алдым. Мен сизге ыраазымын. Сиз келгенден бери мен өзүм иним болосуз. Мен сиздин кошуна айылдан болом. Ошол сиздин какой-то бир ушу күчүңүз, аракетиңиз менен сотторго абир берди окшойт деп ишенем. Ошон үчүн мен утуп алдым. Себеби 30 жыл жүрдүм, 30 жыл. Азыр 64кө чыгып атам, айланып кетейин. Эми алган 2 комнат үйүм мурункудай үй эмес. Мурун мен кычыраган жакшынакай үй сатып алгам. Ошону мэрия менчиктеп 30 жыл менчиктеп жүрүп, азыр үйүмдүн патологунан Берип коелачы. Мен 30 жыл кыйналып жүрдүм да, пожалуйста, 2 мүнөт убакыт бериңиз кеңири. Потолоктон суу агат, ичи невозможно жить. Мен сизден өтүнөм. Оштун мэриясына, УМСине менин үйүмдү ремонттон чыгарып берүүсүн милдеттендирсеңиз. Бир суроо. Өзүңүз жашап аттыңызбы ушул убакытта же мэрия элик? Мэрия элик кылып 30 жыл мен көчөдө жүрдүм, айланып кетейин. Сиз жашаган жоксуз өзү? Жашаган жокмун, бирок утуп алдым.
Утуп алдым, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол утуп алган соттун чечимин мэрия кайра апелляцияга берип, кайра менин 30 жылдык өмүрүмдү албасын. Мэрияга милдеттендириңиз. Мен үйүмдү алдым, утуп алдым, болду, мага тийиштик кылбай, үйүмдү ремонттоп берсин, болду. Мен мамлекеттен эч нерсе сурабайм. Этаж, 4-чү этаж. Петрова 43-46 дом. Бул биринчи маселе. Бул биринчи маселе, экинчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу президент, өтө чоң коррупциянын ишин билип турам. Менин сиңдим коррупцияга жардам бергиле дейсиз. Коррупциянын бетин ачып, менин сиңдим күйөөсү менен 100 миллион сомдук коррупцияны ачкан үчүн токмок жеп, буттары сынып, көпчиктери сынып, милицияда жүрөт. Таскайт этишет. Мына мен туруттун замы отурат. Мен ошол кишинин алдына да бардым. Ушул маселе жөнүндө айттым. Айтсам, ошол токмоктогон бала менен токмок жеген бала экөө жарашсын дейт. Жарашкандан кийин мен ишке алам дейт. Ушул кантип болсун? Бул токмок жеген бала чындыкты мынау коррупциянын бетин ачкан үчүн куугунтукта жүрөт. Өмүрлөрү коркунучта. Флешка менен, документ менен, бардыгы менен сизге далилдеп берем деп келинчеги отурат. Коркуп атат. Көчөгө чыккандан коркушат. Айылга баргандан коркушат. Чоңалай айылныкы бул. Мен турут. Мынау жигитке мен өзүм видео запистеринин баары бар. Экөө жарашмайынча мен сени ишке койбойм дейм. Түшүнүктүү. Азыркы турган Болду. Түшүнүктүү. Прокурор барбы, обул прокурор? Обул прокурор азыр жыйындан кийин кабыл алыңыз. Жанагы сиңдиси айтып аткан кайсы коррупция экен, не коррупция экен бүт баарын да териштирип туруп, анан мага далаш этесиз. Кийинки Биринчи микрофон. Раз. Сүйлөйүн. Саламатсызбы, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич. Мен аты жөнүм Ахматов Нускат, Ош областынын Өзгөн районунун Ирису айылына турам. Бир эле маселе, көптөн бери мына Ош Өзгөн жолу өзүңүз билесиз, аябай пробка маселеси эч чечилбей келе жатат. Өзүңүз президент болуп келгенде билесиз, Карабалта Бишкек жолун 4 тилкелүү жол кылып бергенсиз. Ошону сизден суранарыбыз. Ош менен Өзгөн жолу 4 тилкелүү болот келечекте, алдында планда бар азыр. Жакын арада башталат, 4 тилкелүү болот. Рахмат. Кийинки маселеңди айт. Бир эле ошол эле маселе. Болду. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Assalomu alaykum, hurmatli Sadir Nurkojayevich. Men Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Мойдунов Абылкасым пенсионермин. Мен 20 жыл бою Атыңызды айтыңыз. Мойдунов Абылкасым. 20 жыл бою ушул жер боюнча арыймын. Биздин Жалпакташ айыл өкмөтүнүн 800 гектар жери Каракулжа районуна арендага берилген. Макул 30-жылдык жылдарды мен барбаган жерим калган жок. Ошол 850 гектардын ичинде 187 гектар айдоо аянты кайчар багатына жер. Бул мүмкүн эмес да жака. Биз ушуну мына биз сагамеш билет муну. Өткөндө былтыркы жыл жолугушканбыз акимдер менен. Бул киши госрегистрине суроо берди. Сен ошол эменин када эмелерин билесиңби dedi контрорларын. Жок, билбейм dedi жаратыш. Аны эмне кылган алар? Мен эмнеге барып күйөмүн? Көк китеп кылып жазып алган. Токтоп турсаңыз, Өзгөндүн жери ошондо каяка өтүп Каракулжага өтүп атат. Өзгөндүн баланын 700 гектар жер, э? 800 гектар. Мейли. 800 гектар. Жайытты 30 жылда кале эмес, ошонун 187 гектар Бер Акимге микрофон бергиле, Акимге. Садыр Нуркожоевич, бул жерде бизде Каракулжа менен Уды убактылуу колдонууга жайыт жерлери да бар 30 жылга чейин. Андан тышкары 170 гектар жер соттун чечими менен ушу Каракулжага өтүп кеткен. Соттун чечими бар экен, ошон үчүн биз соттун чечимин. Мурун Каракулжанын жери болгон бекен. Өзгөндүн жери 170 гектар жер. Бирок ошол соттун чечими негизинде Каракулжага сот чечим чыгарып коюптур да. Бизди катыштырган эмес сотко. Мына райондун госрегистрине барганда кууп чыккан. Ошондо Өзгөндүн жери, Өзгөн жери, ал Өзгөндүн баласы. Токтоп туруңуз. Өзгөндүн элинин жери болуп атат да, э? Өзгөндүн Анан Каракулжага өтүп кеткенден кийин булар жеринен ажырап калып, Каракулжалыктар алып атабы, ээлеп атабы? Каракулжалыктар азыркы учурда ошол Жалпакташта колдонуп атышат. Жердин правоснабженный соттун чечими негизинде болуп атат да. Соттун чечими чыгып калыптыр, анан ошого байланыштуу биз дагы бир нече жыл комиссия түзүп, бирок соттун чечиминен такалып калдык. Дагы бир сыйра териштирип көргүлө. Жарайт. Дагы бир сыйра териштирип көрүп туруп, анан мага айтасыңар. Жарайт. Макул. Бир сыйра карап чыгышып, анан мага айтышат, далаш айтышат.
Üçüncü mikrofon. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ахматжан кызы Гүлгакын Окат районунун тургуну жана милициянын майору Тимур Абдисаттар уулунун жубайымын. Жолдошум айыпсыз жерден айыптуу болуп 1,5 жылдан бери абакта жатат. Ага жакында эле Нокат райондук сотунан 5,5 жыл эркине ажыратылды. Биз соттон адилеттүүлүктү талап кылабыз. Жана бул ишти өзүңүз көзөмөлгө алып бериңиз. Ал кызмат учурунда жетекчиликтен басым кысымын, милициядагы коррупцияны айтып сизге видео кайрылуу жасап койгондугу үчүн айыпсыз жерден жасалма ССДсы жок камера орнотушуп бир жабырлануучу жаран жок 1,5 жылдан бери айыпталып камакта отурат. Сураныч ушуну көзөмөлүңүзгө алып бериңиз. Ал сизге өлкө башчы катары сизге жардам көрсөтүп, сиздин саясатыңызды колдоп, коррупциянын бетин ачып, сизге кайрылуу жасап койгон үчүн өздөрүнүн кылмышын жашыруу максатында мени жолдошум апарып камап коюп чыгарбай жатышат. Биздин 5 балабыз бар. Кайсы орган тарабынан камалган? Прокуратура Жок, прокуратурада эмес, ички иштер министри тарабынан. Мен өзүнүн эмеси. Өзүм дагы милициянын майорумун. Азыркы учурда пенсиядамын. 5 баламы пенсия менен багып кыйналып жатам. Мага дагы өчүрүп тургула микрофон. Айтыңызчы, эмне болгон окуя бул? Садыр Нуркожоевич, бул 24-жылы интернет тармагына тарап кеткен Нокат районунда Көкжар айылдык милиция бөлүмчөнүн жетекчиси ошол жерде акча чогултуган кызматкерлерден, ошонун бар тарабынан ишкерликтөө кызматынан бул терилиштелип сотко райондун башчысы беле? Айылдык милиция бөлүмчөнүн башчысы Көкжар айылдык. Айылдык милиция. Интернетке тарагандан ошол боюнча ишкерликтөө тарабынан териштирүү жүргүзүп, тергөөгө берилип, ал жерден коррупция жана пара талап кылуу боюнча тастыкталып, сотко берилген, сот карап 5,5 жылга эметкен, соттогон. Тергегени ким тергеген? Өзүңөр эле МВД тергеген? Ички иштер министрлиги ГСУ тергеген. СБңар тергеген, Ошо, ГСУ. Далилденди беле алган акчалары? Баары Канча күбө айткан? Ал жерде кызматкерлерден ошо тыйын чогултуп аткан факт 1 минут убакыт бериңиз, эжеке, 1 минут убакыт. Кызматкерлерден тыйын чогултуп аткан фактын баары видео тарап кеткен, Facebook. Видео фактлары барбы? Ошон менен териштиргенбиз. Видео фактлар бар баары. Мейли, ошондой болгондо дагы прокуратура, надзор бир сыйра текшерип, эки тарапты тең. Бул айтып аткан айымдын жагдайларында карагыла, анан бияктыкын айтканым менен текшерип туруп, анан мага далаштеткилечи, кимиси туура. Түшүнүктүүбү? Жарайт. Ички иштер министрлиги туурабы, же тиги айымдын айтканы туурабы ошону? Бир сыйра карап койгула. Калыс карагыла, анан адилеттүү чечим чыгаралы, болуп турбу? Жарайт. Түшүнүктүү болду. Прокурорго жолугуңуз. Кабыл алат азыр прокурор. 4-чү микрофон. Саламатсызбы, менин атым Сүйүмкан, Ош шаарынан келип отурам. Биздин көйгөй жаңы базар, көчкөн жаңы базардын көйгөйү болуп атат. 2023-жылы шаардык кеңеш тарабынан чыккан чечим боюнча жер акы төлөмдөрү азыр деле ишке кире элек базарга ошол төлөнбөйдөн калып болуп турат. Себеби азыр өзүңүз эгер убактыңыз болсо ошол базарга бир барып көрүңүз. Жеңил конструкция менен гана курулган, азыркы учурга чейин 9 ай болду, үстүбүздөн жамгыр жайт. Жана ошол эле учурда соода жок, себеби жолдор бүтө элек. Элдин каттам бара турган каттамдар аз азыркы учурда. Региондон барган каттамдар дагы жокко эсе. Ошол жерде каттамдарды буруп берсе, жана ошол төлөмдөрдү, свет тарифи дагы азыр биздин учурда чоң көйгөй болуп атат. Себеби күнүнө бирди сатып кетсек сүйүнүп отурабыз. Сооданын жоктугу бизге кыйынчылыкты жаратууда. Жана ошондой эле азыр кредитке малынып калды. Ишкерлердин бардыгы кредит болуп калган. Жалпы эң жок дегенде 3төн кредит алып алышкан бардыгы. Азыр бардыгы соттолук коркунучуна келип калган. Себеби соода жоктуктун айынан акчаларын төлөй албай карызган, белчесинен батып калган. Ушул тармак боюнча карап беришиңизди, көзөмөлдөп беришиңизди суранат элек. Жалпы базардын эли суранат ушул боюнча. Суроо сизге. Базар ишке кире элек, акы төлөнүп атат дейсиз. Иштебеген базарга акы төлөп атасыңарбы орун үчүн дагы деле? Жок, 1 апрелден баштап күчүнө кирди. Бирок азыр официально ачыл элек базар. Жо силер ошол ачыл элек отура элексиңер, акы төлөбөй элесиңерби азыр? Азыр акы төлөй элекпиз, бирок ишке кире элек. Биз соода кыла элекпиз жакшы. Мезгил менен товар ала турган болсок, ошол товарлар базар ишке кире элек, биз акы төлөп атабыз дегениңизден сурап атам да мен. Так, муну Ош облусунун мэри менен бүгүн эртең эме кылгыла.
териштиргиле. Базар боюнча мен Ош шаарынын мэрине бир эмес бир нече жолу тапшырма бердим, жаңы мэрине. Азыр бүгүн эртең менен дагы кабыл алам. Бул базар маселеси боюнча биз чечебиз маселелердин, көп маселелерди. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен баштабай эл өкмөттөн Сабыр Акимович. Мен бир 4 маселем бар эле, şu убакыт берсеңиздер, шуну жакшыраак түшүндүрүп коеюн, элдин атынан келип атам. Биринчи маселе мына баштабай эл өкмөтүнө караштуу Кошкоргон айылында ушул кезге чейин мектеп жок тең. Бүгүнкү кезде 1-класстан 4-класска чейин бир жеке ишкердин үйүндө окуп атат. Ал калган чоң класста окугандар шаарга келип окуп атат да. Бүгүнкү күндө биз 150 орунга проектилерин чыздырып. Так, токтоп туруңуз. Кайсыл айыл дедиңиз? Кошкоргон айылы. Кошкоргон. Баштабай эл өкмөтү. Канча кожолук бар айылыңарда? 3000 кожолук бар. 3000? Жок. 526 кожолук бар. 526 кожолук, а? 3000 ашып жаран бар. Частный үйдө окушабы? Ооба, бирөө. Так, министр анда неме кылган? Сен карачы, быйылкы жылга кирген мектептерде жок бекен ошол? Башкоргон айылы. Титулдук тиске кирди деп 26 уктук эле. Сен карап көр, эгерде кирбесе, анда киргиз быйылкыга. 500 кожолук болсо, анда чоң айыл экен анда. Андай жеке мектепте, жеке менчик үйдө отурбаш керек, түшүндүң, а? Источнигин мен таап беремин. Быйыл бюджетке кирбеген болсо, мен башка источниктерден таапмын. Жазып ал азыр. Жазып ал, такташып ал кайсыл айыл экен. Жакын арада жанакы сентябрга чейин бүтчү мектептер менен кошо бүтүрөсүң. Канча бала окуйт жалпы? Азыр ошол башталгыч класста 52-53 окуучу окуйт. Так. Начальный Карлюкий класста. 11ге чейинкидечи. 11ге чейинкилер эми шаарга келип окуйт, ата-энелер күнүгө. То есть 500дөн ашык кожолук бар ошондо. 26 кожолук бар. Ошондо канча балалуу эмеге? 150 орунда. 150 орунда. Бизде даяр проектиси бар. Проектиси даяр, чызып койгон. 150 орундугу менен эле типовой менен баягы салынып аткандардай кылып эле салынды. Жарайт. Мага немесин алып алып киресиң, сметасын. Түшүндүң, а? Рахмат. Анан экинчи маселе мынабы Жазы дарыясында мынабы ана кызыл айылы менен биздин Кызыл Кырманын чектешинде көпүрөбүз бар. Азыркы кезде ошол жерде суунун нугу биз жака буруп, жакында шу жолду деле жеп кете турган болуп турат. Ошого мекеме уюм жетекчилери кайрылганбыз, эмчистери кайрылганбыз. Ушул нерсени азыртан бир жардам бербесе, быйылкы жылы үстүнөн асфальт басып, асфальттагын эки чекесинен арыкча кылган эмес экенбиз. Бүгүнкү күндө ошо жардын үстүндө турат да. Жар каттуу жаанда жар болуп кетет. Ошого бир 500 метрдей дамба кылып, анан ошо үстүнө бир лоток менен мындай суу түшүп кете турганга жардам берсеңиз. Андан кийин МЧСтин кызматкерлери жазып алыңыз ошол жерди. Кайсыл жерди айтып атасыз, билесиз да? Ооба, жарайт. Анан үчүнчү маселе мына Бол. Бергиле, микрофон берип коелу, айтып алсын. Мынабы эң керектүү кыскараак айтыңызчы. Мынабы бизде Баштабай эл өкмөтүндө 25-жылы 22 гектар 40 соток жерде УКМК тарабынан текшерилип жокко чыгарылган. Азыркы күндө 11 гектар жерге баягы көк кабаттуу үйлөрдү салынат деп бекитилип атат. Анан 11 гектар 40 соток жеринде 212 жаран бүгүнкү күндө менчикке документ ала албай атат. Ошонун 21-жылга чейин салган жарандар 35-и мыйзамдуу болуп атат дагы, анан калган 177-си 21ден кийин салынып атат да. Ошого ушул сизден бир мыйзам туру келсе, мына токтомго туру келбегенден бул жактан бүтпөй атат да ошо жарандардын 170 адам, 7 адамдын. Түшүнбөдүм. Садыргыч, мен кошумчалап койсом, түшүндүрүп берейин. Түшүндүрүп бериңизчи, өзү жакшы түшүндүрөт. Садыргыч, бул 22 гектар жер трансформация болгон. 21-жылы 106 токтомдон Кабминдин чечими менен. Бирок подделка документтери болду деп, жасалма документтер иш козголуп, ал чечим жокко чыкты кайра. Кабминдин чечими менен өз калыбына келсин деп. Анан мен сизге айтып аткан жана 11 гектар кикке кетти. 11 гектар 40 соток жерге болсо 200дөн ашык үй салынып калган. Геймплан негизинде берилген 200дөн ашык жаранга. Кабминдин чечими жокко чыгып аткан ошо бир пунктта
мунапыстын негизинде деп койгон да. Мунапыстын негизинде 21 декабрга чейин салынса деп эсептелген. Булардык болсо 22 жылы салынып калган. Баягы тез салуя койгон эме мурда салган болчумун. Трансформация. Менчиктеп калайын деген. 21 жылы трансформация болуп, булар 22 салып калганда, кабинин чечимине эле ошол жерге эле өзгөртүү кирип коюш керек болот да. 200-төн ашык үй салынып жашап атышат. Бир айыл болуп калды да. Калган 11 гектар жерге жана биз сүйлөшкөндөй 5 кабат үйлөрдү салып. Ооба, ал ГИКке өткөзүп бердик ал жерде. Анан булар ошо көп сактала албай, мунапыска да туура келбей калды. Аны биздин иш экен, сенин ишиң экен. 396-токтомго өзгөртүү кирип коюшкан. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Экинчи микрофон. Экинчи болдуар байкем силер. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен өзүм жеке маселем боюнча келдим. Мен Кара Суу районунун тургуну Сапарбаева Жамиля. Менин кызым Абсатарова Элиза азыр 22 жашта, буга чейин ал 2 жолу жүрөгүнөн операция болгон. 2018 жылы биз Москва шаарына барып, ал жерден вторичный легочный гипертензия деп диагноз койгон. Ошол диагноз боюнча 7 жылдан бери дарыланып келебиз. Бир таблеткасы 100 000 турат, 28 күнгө жетет. Азыр сентябрь айында бул жакка келип, Кыргызстанда январь айынан бери оор абалда только кислород менен мындай дем алып жатат, постельный режим. Анан частный клиникада жатабыз, государственныйлар албай койду. Азыр дагы бир таблетка кошуп, ошол таблеткалары кошулуп 400 000, 500 000ге барат айына. Ошону биз Москва шаарынан сатып алабыз. Анан буну мына Орозовалыны алып, фонд бар, ошолорго кайрылып, ошолар жардам берип, 2 миллиончо чогулду, бирок ал акчадан биз азыр түшүнүктүү болду. Саламаттык сактоо министри, жардам берип коюңуз. Бизде 8 миллион. Жарайт. Чыгымдарын бюджеттен кылып эле жардам берип коюңуз. Жарайт. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич. Мен Ош областынан аты жөнүм Курманбекова Уулкерим. Милициянын полковниги Кушпаков Жомарттын жубайы болом. Менин сизге кайрылуумдун себеби былтыр 2025 жылы март айында жолдошумду алдамчылыкка шектелип ГКНБ атайын результат үчүн бир аркасынан түшкөн бир жаран атайын результат үчүн кызматтык абалынан пайдаланып жолдошумду алдамчылык менен кармап Ош шаарынын соту жолдошумду 5 жылга эркинен ажыратып койду. Биздин азыркы учурда 5 балабыз бар. Ортодо жашы жете элек жолдошум 20 жыл күн түн дебей өкмөттө 20 жыл кызмат кылган. Өзүңүз жакшы түшүнөсүз деп ойлойм. Милициялардын, именно тергөөчүлөрдүн иши өтө оор. Ал балдарынын кандай чоңойгонун да көргөн эмес, күн түн дебей иштеп жүргөн. Тергөөчү эле жолдош. Тергөөчү болчу. Эмне себептен сен кыскача айтып бериңизчи, неге? Эмне алдамчылык? Бирөөдөн акча алып алыптырбы? Ошо бирөө Алай районунда бир 20 жаштагы баланы ортого салып 50 000 сом өлчөмүндө акчаны сунуштайсың деп буну атайын даярдаганда, анан ал бала келип 50 000 сомду алып келип, ал убакта жолдошум отпускада жүргөн болот. 50 000 сомду алып келип, мындай столдун үстүнө эле койгон болот. Столдун үстүнө койгондо жолдошум ал убакта сырттан келип атат. ГКНБ кирип барып басып алып жолдошумду кармап, атайын результат үчүн болуп атат булчу. Түшүнүктүү болду. Прокурор, жанагы берки айым айттыр го биринчи жанагы. Биякта да өкөнү тең азыр чогуу алгыла, анан эки жакты тең карап туруп, анан мага айтасыз. Каягы чындык, каяк жагында экен. Ошого жараша чечим кабыл алалы. Жарайбы? Прокурорго жолуңуз азыр чыккандан кийин. 4-нчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мырзаке айыл өкмөтүнүн тургуну Маматсак уулу Данияр жаштардын атынан келдим. Мырзаке айыл аймагында бир дагы спорттук комплекс болгон эмес. Бүгүнкү күндө сиздин колдооңуз менен республикалык бюджеттин спорт комплекстин проектиси УКУСу тарабынан бүткөрүлгөн. Ошол спорттук комплекстин курулушуна акча бөлдүрүп баштатып беришиңизди суранабыз. Экинчи маселе, жаштардын атынан Мырзаке айылын аймагында Борборунда стадион бар. Ошол стадионду
заманбап кылып, оңдоп, түзөөдөн өткөрүп беришиңизди суранабыз. Болдубу? Макул. Экөөнү тең караштырып көрөбүз. Рахмат. Биринчи микрофон. Мен Жээнбеков Сүйөркул, Кызыл Сеңир айылынын тургуну. Мен 2021 жылы Ош шаарынан 3 комната батир алганмын. Через кадастр бар жогу мыйзам чегинде болгон. Бирок баягы кыргыздар айтмакчы, жыгылат турганды билгенде башкача кылмакпыз. Ошол именно ошол азыр ошол Ошто судья болуп иштеген Кожомкулов Алайбек Рамазанов иштеген. Ошонун аялы болот. Акимова Нуржамал Магомедовна. Анан бунун өзү ломбард болуп иштейт экен, ал тийиштүү эмес. Анан булар законду аябай катуу билет экен. Мен мыйзам чегинде алган эмеми мына 5 жылдан бери Путум Бишкекте прокуратура, сот бар жолу билет азыр көрүп турат, мен тааныйт дагы бар жолу. Анан кийин жогорку соттон 3 жолу уткан. Эми булар законду жакшы билет экен. Bir күн калганда мына акырында 4-декабрда Ош областтык сотто утканда кайрадан жогорку сотко эме кылды. Bir күн калганда булар апелляция жазышты. Мен кече мына жогорку соттун төрагасына айттым, бирок Кара Сууга да бардым, мага сөз тийбей калды. Эми ушундай мыйзамды сактаган адамдардын мыйзамсыз аракеттери, милиция анан мен үйүмө 2 жолу кирүү болгон. Бул өтө мен жогорку соттун чечими менен үйгө киргем. Эмне үчүн ошондо үйгө кирүү бул өзүнчө бул кылмыш экен, аябай чоң. Прокуратурада жазган каттары бар жок, менде далилдери бар. Анан кийин эми мейли мен болсом, дагы бир аял Амирова Ая Бектурганова деген. Айта турган сөзүңүз барбы? Айтыңыз. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков, мен сизди кабыл алдым кечеги Кара Сууда келгениңизден кийин. Соттордун чечими сиздин пайдаңызга чечилген, бирок кээ бирки маселелер бар. Аны мен чечем деп туруп, мен сизге убаданы бергенмин, кече Кара Сууда. Биз аны караштырабыз. Рахмат. Экинчи микрофон. Мен 4 жыл айыл өкмөтүнөн келген Оморкулов Жапар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, баягы бир мезгилде өкмөттөрдү бириктирген мезгилинде Жыланды өкмөтү менен 4 жыл айыл өкмөтү бир болгон. Жыланды айыл өкмөтү 4 айыл, 4 жыл айыл өкмөтү 7 айыл болгон. Ошондо биз суранганбыз аксакалдар келип. Границага жакынбыз, биздин өкмөтү жылдырбай ошол жерге сентир кыла бер. Себеби бизде көпчүлүк деп айткандан кийин жогору жакта ушундай чечилип калды деп Жыландыга которгон. Ошондо 4 жылдын атын коюп бересиң деп зорго суранып 4 жыл атын койдурганбыз. Эми азыр 7 айылдын адамы өкмөткө барыш үчүн пересадка менен барат. Машинеси барлар барып атат, машина жоктор кыйналып атат, 7 айылдын адамдары. Ушуну конторду трассанын боюна чыгарып берсе жакшы болот эл үчүн. Ошону сурандык. Сизге суроо. Айыл өкмөткө айына канча жолу барасыз? Справка алганы же башка иш менен? Эми 3-4 жолу барам, семейный башка боюнча. Койсоңуз эми. Айына 3-4 жолу деп. Жылына бир жолу да барбай туруп, мына азыр бүт электронкага өтпөдү. Бу справка алам десеңиз үйдө отуруп алып коесуз. Аны бир окшогон чалдыра албай дегенде. Бала чакаңыз бар, небере чөбөлөрүңүз бар дегенде. Эми ошо элдин өтүнүшүн айтып атам. Эми биз атырды баягы реформа кылганда, административдик территориалдык реформа деп туруп, бардык 2-3 айыл өкмөттү бириктирип, 1 айыл өкмөт кылбадыкпы? Мынакей ошонун экономия болгон акчасы менен мектептер салынып атат, жолдор салынып атат, бюджет көбөйүп атат дегендей. Анан ар бир 2-3 айылды бириктирип алып эле 1 айыл өкмөт кылып эле аппарат кармап, анан кийин зарплат төлөп, анан дагы башка чыгымдарды кыла бергенде, анда өмүр бою оңолбойбуз анда дагы деле. Азыр дагы бир 5-10 жылдан кийин айыл өкмөткө эмес Бишкекке барбайсыңар, үйүңөрдө отуруп алып иш кыласыңар, мына могу компьютерде отуруп алып. 5-10 жылдан кийин санариптештирүү деп жан талашып азыр электронкага өткөрүп атпайбызбы? Мурда мисалы өкмөт мына азыр биз толук электрондук өкмөткө өтүп кеткенбиз. Мурда бир кагазды макулдашыш үчүн мен мисалы бир указ чыгарам же болбосо бир токтом чыгарам десем, ошону алып туруп 15 министрликке жөнөтөт элем. 15 министрликтен 30 күндө 40 күндө аран келет эле. Ар бирине бирден экиден күн жатып отуруп, анан баягы пикирин билдирип отуруп, ушинтип келчү. Ошон үчүн иштерибиз көп жылчы эмес. Бул бая 20-21 жылдарга чейин.
Андан электронный өкмөткө өттүк. Bir күндө бардыгынан эртең менен саласың, бардыгы bir күндө, 2 күндө жооп берет. Айрым учурларда баягы тест чыгарыш керек болгондо 1 күндө указдар чыгат. Өкмөт токтомдору да ошондой мына. Ошон үчүн мына цифровизацияга өтүшүбүз керек, электрондук иш менен иштешибиз керек. Анан эми айыл өкмөт жакын болсо эле силердин дасторконуңарга барып ашыкча токош түшүп калгандай болуп эле айыл өкмөттүн центри алыс дей бересиңер. Алыс болсо эмне? Мурункудай күндө bir базар сайын мал сатсаңар барып туруп келе справка деп күндө базар сайын барбайсыңар да азыр. Туурабы же туура эмеспи? Анда санда bir барасыңар bir неме менен. Анан эми кайра айыл өкмөттүн борборун силердин немеге жылдырыш ал мүмкүн эмес. Уже мыйзам менен өтүп кетти муну. Жогорку кеңеш карады, өкмөт карады, алып барын тастыктап келгенден кийин анан кол коюп ошо менен күчүнө кирип кетти. Ал мүмкүн эмес. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Бердиева Роза Сулайманова, Куршап айылынан болом. Менин сизге кайрылуумдун себеби, мен 2-нчи топтогу майыпмын. 2025 жылы 11 июль күнү Куршап айыл аймагында, эме Куршап борбордук базарында өрт чыгып, менин магазиним 100% күйүп кетет. Бул өрт Куршап базарында музаткычтарды жана кир жуучу машиналарды тиричилик техникалык саткан дүкөндөн чыкканы аныкталган. Аталган кылмыш иш белгисиз себептерден улам өндүрүштөн токтотулган. Мен бир канча жолу өзгөн рипенен тергөөчүлөрдөн арыз жана өтүнүчтөр менен кылмыш ишти жандантып, айыпкерди таап, кылмыш жоопкерчилигине тартып, менин күйүп кеткен дүкөнүмдүн чыгымдарын төлөтүп берүү жөнүндө арыз өтүнүчүмдү канааттандыра алып, жооп ала албагандыгым үчүн аргасынан сизге кайрылууга мажбур болдум. Садыр Нуркожоевич, ушул ишти өзүңүз көзөмөлгө алып, акыйкатчылыкты чечип, ушул маселемди чечип берсеңиз. Мен ушунун артынан 1 жылдан бери жүрөм. Мен Улукбек Ормоновкадагы 2025 жылы ушул сессияда ушул банктардан 5% акча алып берүү жөнүндө суранып да кайрылган болчумун. Ушул убакка чейин бунун эч кандай жообу болгон жок, агай. Сизден сураныч, ушуга мага жардам берсеңиз. Сиз жооп бериңиз. Садыр Нуркожоевич. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул эжени мен кече алайдан кабыл алгам, өзүм түшүндүрүп бергем. Бул өзгөндө базарда өрт чыкканда ошол жерде бир топ контейнер күйүп кеткен. МЧСтин заключениясы боюнча ошол бытовой техника сатылган контейнерден башталган деп заключение чыккан. Эми биз ошол жерде тастыктоо үчүн электр чуалуулар мыйзамдуу тартылды беле, мыйзамсыз тартылды беле деп ошол боюнча техникалык экспертизалар берилген. Азыр жыйынтыгы чыгарып менен чечим кабыл алынат. Эже анда кече кабыл алып түшүндүрүп бергем эжеге дагы. Түшүнүктүү. Рахмат. 4-чү микрофон. Саламатсызбы, менин атым Замира. Мен Токтогул районунун Торкен айылынан болом. Убактылуу Ош шаарында жашайм. Мен жолдошума 15 сотук жер берилген. Архивде, айыл өкмөттө бардык жакта документтерим бар, колумда да документтерим бар. Бирок ошол жердин үстүнөн ошол кадастр, архитектура, айыл өкмөттөр бардыгы биригип алып, башка адамга документ жазап башташты азыр. Ошону өзүңүздүн көзөмөлгө алып чечип берүүңүздү суранамын. Прокуратурага арыз жазып коюңуз, алдын алып. Анан прокуратура карайт анан. Токтогул район прокуратурасына жазгам, арыз жазганмын. Документтерим баары бар, башка адамга жазалып атат да. Областык прокурор көзөмөлгө алып койгула ошону.